Кыргызстанда акыркы сутка ичинде дагы 47 адамдан коронавирус илдети табылды. Ооругандардын арасынан 101 адам айыкты. Каза болгондор катталган жок. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 44.928 кишиге жетти. Алардын 41.023-ü сакайып, 1.063-ü көз жумду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош областынын Кара Суу райондук сотунун төрагасы Жаныбек Ашыровду кылмышка шектүү катары кармады. Мекеменин маалыматына караганда 11-сентябрда УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестерине жергиликтүү тургундан арыз каттаган. Анда райондук соттун төрагасы ишин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылганы айтылган. УКМК 14-сентябрда жүргүзгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын негизинде Кара Суу райондук соттун төрагасы талап кылган акча каражатын алып жаткан учурда кармалды. Мединадан Бишкекке 16 тонна ыйык Куран китеби келди. Маалыматка ылайык, алар Сауд Араб падышачылыгынын Медина шаарындагы кайрымдуу инсандардын атынан берилген. Ыйык Куран китебинин жалпы саны 34.000 дананы түзөт. Алар диний окуу жайларга жана өлкөдөгү мечиттерге бөлүштүрүлүп берилет. Куран китебин Кыргызстанга алып келүүдө Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев бир катар мамлекеттик мекемелерге, мекендештерге муфтияттын атынан жеке өзүнүн атынан ыраазычылыгын билдирди. Ушул Куран-ы Каримди бастыргандарга, Куран-ы Каримдерди ошол жерде сатып алып, ушул жерде жол киресин төлөп, ыйык Меккеден, ыйык Мединадан ушул жерге жөнөткөн, ушул жакшы иштерди кылуучу, кайрымдуулук кылуучулардын аты аталбаса да жараткан Алла Таала өзү билет. Биз чын жүрөктөн терең ыраазычылыкты билдиребиз. Кыргыз элинин атынан, мусулмандардын атынан баардыгынан мынакей ыраазычылык билдиребиз. Жараткан Алла Таала баарыбызга ушул Куран-ы Каримдин соопторун, берекелерин, нурларын, хидаяттарын Алла Таалам баарыбызга насип кылсын туугандар. Алла Таалам баарыбыздан разы болсун. Кудайым буйрса дагы бир жолу бул 34.000 дана келди. Бирөө дагы сатылбайт. Кудай кааласа бардык Кыргызстандагы мечиттерге жана бардык медреселерге аздан болсо дагы иншалла бөлүп беребиз буну. Ош шаарында автоунаанын терезесинен белине чейин чыгып, огу жок тапанчасын атып кыйкырган бала кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кечээ окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тасма тарагандан кийин аны иликтеп 18 жаштагы баланы кармаган. Окуя 12-сентябрь күнү жаш балдары Ноокат районуна тойго бара жатканда болгон аныкталды. Алардын кылыгы Оштогу Жапалак айылында видео тасмага түшүп калган. Ошондой эле тапанча пневматикалык экендиги такталып, милиция тарабынан алынган. Учурда баланын иш аракетине тергөө кызматы юридикалык баа берүү боюнча иштеп жатат. Бишкекте адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн маалыматына караганда Салиев көчөсүндө 2 унаа кагылышып кеткен. Lexus үлгүсүндөгү автомобиль жолдун каршылаш тарабына чыгып, алдында келе жаткан унааны сүзгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкта бир нече адам жапа чегип, каза болгондор дагы бар. Просто ниоткуда. Мужчина просто резко, он виноват. Коомдук тамактануучу жайлардын, анын ичинде кафе жана ресторандардын ишине көзөмөл күчөтүлдү. Республикалык штабтын билдирүүсүндө эпидемиологиялык чыңалган абалга байланыштуу райондук акимияттардын башчылары, Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, санитардык экологиялык инспекциясы тартиптик көзөмөлгө алууда. Талаптарды сактабаган коомдук тамактануучу жайлардын ээлерине алгач айып пул салынып, эскертүү берилет. Кийинкисинде айып салуу менен кылмыш иши козголот. Бүгүндөн тарта өлкөдө музей жана китепканалар өз ишин кайрадан жандантат. Бул тууралуу маалымат Маданият жана туризм министрлиги билдирди. Ал үчүн атайын санитардык эрежелерди сактоо максатында алгоритм иштелип чыгып, саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашылган. Маалыматка ылайык, музей жана китепканалардын ишин жандантууда коронавирус инфекциясынын жайылып кетүүсүнүн алдын алуу каралат. Ошондой эле министрлик койгон талаптарга ылайык мекемелердин имаратына кирүү алдында кызматкерлердин жана коноктордун дене табы текшерилип, ичинде жүргөндө социалдык аралык сакталышы зарыл.
Россиянын Краснодар аймагында чыккан өрттөн 54 батир күйүп кетти. Анын кесепетинен 300гө чукул адам үй жайсыз калды. Тилсиз жоо 8 кабаттуу үйдүн 7-кабатына чыгып, мансардына жармашкан. Андан кийин өрт имараттын чатырына толугу менен жайылып, кыска убакыттын ичинде 4 эсе көбөйүп жалындаган. Жүрөктүн үчүн алган өрттү жоюуга 214гө чукул адис жана 63төн көп өрт өчүрүүчү техника тартылган. Жалын таңкы саат 5:30 чектелип, толугу менен 7:43 өчүрүлгөн. Үй күйүп кеткендерди жергиликтүү бийлик мейманканага жайгаштырган. Австриянын канцлери Себастьян Курц өлкөдө коронавирустун экинчи толкуну башталганын айтып, күз жана кыш айлары эл үчүн оор болот деп тынчсызданат. Курц инфекция жуктургандардын саны күн сайын өсүп жатканын белгилеп, муну коронавирустун экинчи толкуну деп сыпаттайт. 2 жума мурда күнүнө коронавирус жуктургандар 350дөй учур болгон. Кече бизде 850ден ашты. Абал өзгөчө Вена шаарында Курч. Жалпы өлкө боюнча илдет жуктургандардын тең жарымына туура келет. Тилекке каршы бул абал менен биз күнүнө 1000ге жакын учур катталган күнгө жетебиз деген канцлер. Курц күз жана кыш айы австралиялыктар үчүн оор болорун белгилеп, элди социалдык байланышты азайтуу, бет кап кийүү, аралыкты сактоо сыяктуу бардык коргонуу аракеттерди көрүүгө чакырат. Канцлер эпидемиологиялык абал курчуп бараткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндөн тарта бийлик коронавируска каршы чараларды күчөтөрүн билдирет. Анын ичинде бет кап тагынуу режими да тыкыр колго алынат. Эми коомдук жайларда ар бир жаран оозун, мурдун жаап жүрүшү зарыл. Иш-чараларды өткөрүү да катаалданат. Анда имаратта 50ден ашык киши катталбашы керек. Ачык жерде болгон иш-чараларда 100гө жакын адамдын катышуусуна уруксаат берилет. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга расмий сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инини кабыл алып, эки жана көп тараптуу кызматташтык боюнча пикир алышты. Маалыматта президент Кыргыз-Кытай өлкөлөрү ортосунда экономикалык кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экендиги баса белгиленип, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча алгылыктуу долбоорлорго токтолгон айтылат. Өз кезегинде Ван И жолугушуу үчүн Жээнбековго ыраачылык билдирип, Си Цзиньпиндин саламын айтып, анын билдирүүсүн окуп берген. Анда эки өлкөнүн мамилеси коронавирус пандемиясындагы сыноолорго туруштук бергендиги, мындан кийин да кызматташтык, анын ичинде бир алкак бир жол демилгесинин алкагында да бекемдөөгө көңүл буруу белгиленген. Соңунда тараптар кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө, ошондой эле өз ара тилектештикти жана учурдагы түзүлгөн кырдаалда бирин бири колдоону улантууга даяр экендигин билдиришкен.